Мына ушундай сонун десерттерди көрдүңүз беле? Жумшак, жаш балдар аябай сүйүп жеген десерт. Антип жасалышын билгиңиз келсе, видеону аягына чейин көрүңүз жана подписация болгонду унутпаңыз. Бизге мына ушул азыктар керек болот. Эң биринчи желатин. Желатин сөзсүз түрдө халал болушу шарт. Андан кийин глюкозный сироп. Калганын үйдөн деле тапсак болот. Сахар, суу, жумуртканын агы. Ошондой эле мына ушундай мешоктор керек болот. Эгерде сиз жанагындай фигурный кылып чыгарам десеңиз, анан ар түрдүү боектор калооңузга жараша. Бул болсо канча глюкоз экенин бизге билип берүүчү. Булар магазиндерде 250 сом эле сатылат. Алсаңыз көп пайдасын тийгизет. Эң эле биринчи кезекте биз желатинге суубузду аралаштырып коебуз. Бул өзү жумшап турат. Андан кийин экинчи этап куру тишке сахарды, сууну, ошондой эле глюкозный сиропту салабыз. Канча грамм экендигин түгүнү жазып койгом кыздар. Эми буну отко алып барып коебуз. Отто мына ушинтип бир аздан аралаштырып турасыздар. Градусу 110 болгондо ала берсек болот. Үчүнчү этап жумуртка менен сахарды миксерлейбиз. Жакшылап ушинтип миксерлей алабыз. Ушинткенде түшпөш керек. Бул сиробубуз дагы 110 болду. Андан кийин жана биринчи очередте желатинди сууга кылып койдук эле го. Ошол ушинтип жибип калат. Жумшак болуп, ошону эле ысык сироптун үстүнө куюп, жакшылап аралаштырып туруп, андан кийин жанагы белок менен сахарыбызды миксерледик го, ошонун үстүнө куябыз. Куйганча бат-баттан миксерлейбиз. Болбосо катып калат. Бул жакта составында желатин болгон үчүн миксерлеп алдык. Көпкө чейин миксерлебейсиздер, катып калат. Мына ушундай ванилин кошуп койсоңуздар, аромат сонун жыт берип калат. Кээ бирине жумуртканын жыты келиши мүмкүн, ошон үчүн ушуну кошобуз. Эгерде магазиндерге өткөрөм десеңиздер, сөзсүз түрдө кошуңуздар. Бош бокалга мына ушундай мешокту кыйгызып алабыз дагы. Эми буга өзүңүздөр каалагандай боекту тамчылап койсоңуздар болот. Негизи отдельный чыныйларга цветтерин чыгарып алсаңыздар дагы жакшы. Бирок мен азыр ушуга үйрөнүп калганмын. Бул жака кара цвет беремин азыр. Андан кийин бул жактын жарымын куямын. Бат-баттан кыймылдайбыз кыздар. Болбосо бунун составында желатин болгон үчүн катып калат. Эгерде катып калса деле, мына ушул мешок боюнча жылуусуга бир аз салып алсаңыздар, кайра жумшап калат. Мына ушинтебиз дагы учун өйдөгө каратып туруп, тегиз аралаштырабыз. Калган бөлүгүн дагы мешокко салабыз. Бул ак цвет боюнча калат. Эгерде кыздар мына ушинтип кылбайм десеңиздер, чыныйларга салып алып деле боек кошсоңуздар болот. Азыр мен мына кара цветти чыгарышым аябай кыйын болуп жатат. Капкара кылып чыгарышым керек эле. Негизи кара, кызыл ушундай цветтер чыгышы өтө кыйын. Ошого бир аз эле кылсаңыздар болот. Азыр мен көбүрөөк кылганмын. Боек дагы көп кошулуп кетти. Эми кыздар, азыр биз мындай мишка, ушундай бир нерселерди чыгарабыз. Эгерде андай кылгыңыздар келбесе, обычный эле идишке коюп туруп кылсаңыздар болот. Ал вариантын дагы буюрса жакын күндөрдө чыгарамын. Азыр ушунун түрүн көргөзүп бере берейин. Мына ушундай ковриктин бетин майлап алабыз. Бул кадимки эле өсүмдүк майы. Буну эмне себептен майлап жатабыз десеңиздер, бул маршмеллоу бир аз туруп катыйт. Катыганда ушунун түбүнө жабышып калбашы үчүн майлап койдук. Майдын ордуна кукурузный крахмал колдонсоңуздар да болот. Азыр менин үйдө жок болгонуна байланыштуу майлап койдум. Негизи крахмалдан өтөрү жок. Эми уштарын бир аздан эле кесип алдык. Өзүңүздөр каалагандай фигура чыгарып бересиздер. Буну бир эле жасаганда сонун фигуралар чыгып кетпейт. Кайра жасап көрсөңүздөр аябай сонун фигуралар чыгат. Интернеттен көргүңүздөр, башка жактарда дагы мына ушундай мишка кылып берсеңиздер, балдарыбыздар аябай сүйүнөт. Мен балдарыма азыр атайын ушулардын суранычы менен ушундай кылып жасап жатамын. Өзүңүздөр каалагандай кылып формаларды чыгарып аласыздар. Бул жагы сиздердин өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга байланыштуу. Буну магазиндерге дагы өткөрсөңүздөр болот. Көпчүлүгү азыр магазиндерге сатып кирешелерге чыгып жатат. Өзүбүз деле алып жейбиз. Жаш балдар эле эмес, чоң балдар дагы, чоң адамдар дагы сүйүп жеген десерт десем дагы болот. Кыздар, эгерде аягына чейин көргөн болсоңуздар, каналыма подписаться болгонду унутпаңыздар. Буюрса бунун варианттары аябай көп. Азыр мен сиздерге бир гана вариантын көргөздүм. Кийинкиде биз жумуртка кошпой дагы жасайбыз. Буюрса ал видеом дагы чыгат. Мына ушундай сонун маршмеллоуларды жасап, балдарыңыздарды кубантыңыздар. Мен сиздер менен сонун ашкана болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Деп формаларын чыгаргандан кийин кыздар кукурузный крахмалды элекке салып үстүнө элеп ушинтесиздер. Бул эмне үчүн десеңиздер, бунун сырты жабышчак болот. Ал эми крахмал болсо колубузга жабышпай турган кылып берет. Крахмалдын ашыкчасын бирок мындай щетка менен бир нерселер менен түшүрүп салсаңыздар болот. Эң түбүн дагы бир аз видеодо көрсөтүлгөндөй кылып крахмалга маласыздар.
Буну кантип сакташ керек десеңиздер, пакеттерге салып коюңуздар. Ушул бойдон кылып койсоңуздар катып калат. Сатыкка чыгарууну каалаган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө кичинекей отдельный пакеттерге салыңыздар. Формаларын да бирдей кылып чыгарыңыздар. Биринчи эле сатыкка чыгаргандын ордуна үй бүлөңүздөргө жасап, колдоруңуздарды көндүрүп алсаңыздар да болот. Кыздар менин тамагым ооруп калганына байланыштуу бир аз кырылдап сүйлөдүм. Ошентсе дагы көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун түбүнө бериңиздер, мен силерге сөзсүз түрдө жооп беремин.